Салам инста досторум, бүгүн мен сиздер менен уйгур эл тамагы мампардын рецепти менен бөлүшүп кетем. Албетте, үнөмдүү жана ошондой эле даамдуу тамактардын бири. Биздин YouTube каналдарыбыз Ашкана сырлары Акзура деп кирип бизге жазылып койсоңуздар болот, жана ошондой эле Инстаграмда Акзура Бекерова баракчасынан рецепттердин түрүнү көрө аласыздар. Мампарга керектелүүчү азыктардын баарын мен текстте калтырып кетем. Ошол жактан окуп, өзүңүздөрдүн адамдын эсебине жараша азайтып көбөйтүшүңүздөр мүмкүн. Анда эмесе мен азыркы учурда мампардын керектелүүчү жасалуу жолдоруну айта кетейин. Алгач майды жакшылап кызытып алып, ага шартыңыздарга жараша этти кубик кылып туурап, майга кызарта кууруп алабыз. Андан соң ага селдирей жана ошондой эле чеснок, зире, универсал приправадан кошуп кууруп алабыз. Буларды эмне үчүн кошобуз? Этке даам берет жана ошондой эле буларды кошо кууруганда лагмандын соусуна окшогон бир жыт келет. Ошол үчүн даамдуу болуш үчүн кошуп алабыз. Эми 2-3 даана пияз кызарта кууруп алабыз. Жакшылап кууруп алган соң бир помидор кошобуз. Жана ошондой эле томат. Томатты биз албетте үйдө жасай алабыз. Ал томатка керектелүүчү азыктар бизде помидордун кагы, кургатылганы жана ошондой эле перец, таттуу болгар жана помидор үчөөнү аралаштырып биз кайнатып, томат кылып жасап алабыз. Андан биз бир аз эле кошкондо тамак аябай кызарып калат. Ошол томаттан бир аз коштум мен. Эми таттуу болгардын ар түрдүү өңдөрүнү тандап алдым. Кызыл, сары, жашыл кылып. Сиздер дагы шартыңыздарга жараша көбөйтүп азайтышыңыздар мүмкүн. Жакшылап кууруп алган соң буларды сары сабиз коштум. Бизде сары сабиз бар экен. Кызыл сабиз деле боло берет. Бир аз сабиз жана ошондой эле бир даана картошканы майда кылып туурап, кубик кылып, аны дагы кошуп койдум. Каалоочулар кошуп койсоңуздар болот, өзгөчө даамдуу тамак болот. Жакшылап кууруп алган соң татымына жараша туз кошобуз. Татымына жараша туз кошкондон кийин адамдын санына жараша суусун азайтып көбөйтүшүңүздөр мүмкүн. Мен мисалга алганда 3 литрдей суу койдум. 3 литрдей суу койдум. Суусу кайнагандан кийин бул жерде биз азыр камырыны жасайбыз. Ошол камырды кайнагандан баштап эле үзүп кошуп баштайбыз. Азыр мен сиздерге камырдын тестосуна эмнелер керектелет айта кетем. Камырына бир аз ун керектелет, өтө көп эмес. Жумуртка жана туз, жылуу суу баарын аралаштырып, камырын катуу кылып жууруп алабыз. Мындайча айтканда, мантыга жасагандай кылып десем түшүнүктүүрөөк болот. Камырды катуу кылып жууруп алган соң 5-10 мүнөткө тындырып, аны биз лагманга жасагандай бөлүктөргө бөлүп, рулет кылып ороп алабыз. Жана ошондой эле үстүнө кадимки эле суу май менен майлап тындырып алабыз. Андан соң биздин мампарыбыз кайнап чыккандан кийин дал ошол камырыбызды жукалатып, үзүп кайнаган жерине сала беребиз. Кааласаңыздар кесип алсаңыздар болот, өзүңүздөргө кандай ыңгайлуу. Мен кесип дагы көрсөттүм, үзүп дагы көрсөттүм. Бул видеодо көрүп кетсеңиздер болот. Камыр өтө берекелүү болот, ошондуктан бир муштумдай эле бир аз эле жасап алсаңыздар болот. Анткени кичинекей эле камырдан өтө көп мампардын кезмелери чыгат. Себеп дегенде аны үзүп шорпого салганда ал бир аз чоңоё да түшөт, жана ошондой эле үзүп салганда көпкө жетет. Ошондуктан көп жасап албаңыздар, ысырап кылып бир аздан эле жасасаңыздар болот. Мампарга өтө даам бере турган көкчөптөрдүн түрлөрүн айта кетейин. Кинза деген көкчөп бар. Дал ошол кинзанын түмүрү, тамырларын алып салып туруп эле түмүрүнү кайнаган биздин мампарыбызга кошуп койсок болот. Өтө даамдуу шорпо болот. Жана ошондой эле селдирей деген бар. Селдирейди ар дайым этке кошуп куурсаңыздар болот, эгерде шартыңыздарга туура келсе. Этке бир өзгөчө даам берет. Мен ар дайым колдонууга аракет кылам. Жана ошондой эле биздин учурда азыр мампарыбыз кайнап баштаганда мен дал ошол кинзанын түрүнү бул жерде түмүрүнү майдалап туурап шорпого кошом азыр.
далил катары көрсөтө да кетем. Тамагыңыздар аябай даамдуу болот. Каалоочулар калемпир кошуп койсоңуздар дагы болот. Эгер сүйсөңүздөр, ачуу жакшы көрсөңүздөр, бир аз острый кошуп койсоңуздар болот. Мен кошподум. Мына сиздерге айтып жаткан кинзам дал ушул кинза. Бул жерде тамырларын эле кесип салып туруп, майдалап шорпого кошуп койсоңуздар болот. Мына биздин камырлар даяр. Жылуу сууга аралаштырып эле Камырды жасап алган соң дал ушундай рулет кылып ороп, майлап койсоңуздар болот. Анан тындырып коебуз. дал ушундай Шорпобуздун суусу кайнаганча туруп майлап тындырып коебуз. тынып турса Ал эми жетиштүү болот. Мына биздин кинзанын төмүрүнү майдалап кесип, шорпобузга коштук. Кайнап чыгаары менен учурда биз камырларыбызды үзүп салабыз, жана ошондой эле кесип да салсак болот. Өзүңүздөргө кандай ыңгайлуу болсо, дал ошондой кылып салсаңыздар болот. Биздин мампарыбыз кайнап чыкты. Эми биз камырларыбызды үзүп, четинен сала баштайбыз. Камыр бат эле бышат, өзүңүздөр билгендей. Бат эле бышат. Ошондуктан суусу кайнап баштаганда эле камырды үзүп салсак болот. Бат дагы жасалуучу тамак, жана даамдуу дагы болуучу тамактын бири. Мына биз камырларыбызды ошол турган жеринен эле чукалатып үзүп салып атабыз. Кааласаңыздар кесип салсаңыздар болот. Бул жерде мен азыр кесип дагы көрсөтөм. Эгерде ыңгайлуу болсо, ошентип дагы салсаңыздар болот. Мынакей чукалатып алып, камырды майдалап кесип жатам. Дал ушинтип майдалап алган соң, алардын баарын кайнап жаткан мампарыбызга салабыз. Өзүңүздөр көрүп жаткандай оңой тамак. Эгерде сиздерге жаккан болсо, сөзсүз түрдө комментарий жана ошондой эле лайк койгонду унутпаңыздар. Биз жасап алган камырдын баарын ушинтип үзүп, кесип салып алган соң тузуну көрөбүз. Тузу жакшы болгон болсо, бир аз укроп жана кинзаны майдалап туруп кошуп жиберебиз. Мына эми сиздердин мампарыңыздар даяр болду. Адам санына жараша суу коясыздар. Жогоруда мен эскерте кеттим. Бизде бир 10 адамга даярдалган рецепт болду. Бул жерде мен алардын курамын сөзсүз түрдө текстке жаза кетем. Эми өзүңүздөрдүн чоң чыныңыздарга коюп, конокторуңуздарга бере берсеңиздер болот. Биздин мампарыбыз даяр. Көрүнүшүнөн өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Өтө даамдуу жана ошондой эле өзгөчө тамак болду деп эсептейм. Барыңыздарга чоң рахмат. Көңүл бөлүп, убакыт бөлүп, биздин рецептти көрүп укканыңыздар үчүн. Эгерде сиздерге жаккан болсо, комментарий жана ошондой эле лайк калтырып кетиңиздер. Сиздер менен мен Аксура Бекерова болдум. Учурдагы биздин рецепттин аталышы уйгур мампары деп аталат.